2 апрель элдик революция күнү. Кыргыз эли эркиндик, адилеттүүлүк жана мыйзамдуулук үчүн бийликке каршы чыккан тарыхый окуя. 2010-жылдагы апрель окуясына быйыл туура 10 жыл болду. Бул күн Кыргызстандын кайра жаралууга багыт алган күнү катары тарыхта калды. Мен кыргызмын тарых жолун улаган, менсинген ата бабам урпагынан. Бийик кармап желегимди желбиреткен, бул өмүрдөн өтөм сыймык даңк менен. Кыргызмын кызыл желек көтөргөн, мен кыргызмын жети жерди бөлбөгөн. Кыргызмын кыраан болчу келечекте, мен кыргызмын кыргыз үчүн жашап келем. Тоо томсоруп, көл боздоп, убайын жайын жел козгоп, узатып калган селкини көзүнөн чайын жел козгоп. Атасы кеткен бирөөнүн айылына кайра келбеди, бешикте калган баласын бир жолу чиркин көрбөдү. Баласы кеткен бирөөнүн жадырап кайра келген жок, жайкалган аппак сакалдуу атасы уулун көргөн жок. Бул жеңишти кыргыздар бийлик көтөрүп өпөлөп, биримдикти ар дайым бизге берген эселеп. Баатыр кыргыз жаштары баркын турсун көкөлөп. Эрдегиң баатыр эл менен, эл үчүн өлгөн сен деген. Эл унутпайт эч качан, эзелкиден өлбөгөн. Элдин жашайт баатыры, эл байлыгы сен деген. Эркиндикти эңсеген шарелеңер, толкуп тосмону жарып чыккан, тайманбай талап коюп бара жаткан, бийликке элдин эркин майыштырган. Ар бир үйдө чырактай жалаңер, караңгыны качырып жанып чыккан, өрткө айланып кеттиңер өчүр алгыс, өлкөнүн келечегин жарык кылып. Эркиндик деп шаңшыган бүркүтсүңөр, эркиндик калды ыйык түнөгүндө. Ар бириңдин элесиң жашап калды, кыргызмын дегендердин жүрөгүндө. Кыргыз элин өз элим деп айтчулар, кыргыз жерин өз жерим деп басчулар. Бытыранды ооруларга бөлүнбөй, бир жеңден кол бир жакадан баш чыгар.